урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү кубандырган бир көрүнүш бар. Ушу биздин башкы планга 2050-жылга чейин түзүлүп, иштелип, бекитилип аткан башкы планга ушундай кызыктар болуп, бүгүн биздин иш-чарага катышып бергениңерге мен чоң ыраазычылык билдирем. Мына мен билишимче, мына 3-чү жолу жолугуп атабыз. Ар бир жолуккан сайын бизде көптөгөн биздин Бишкек шаарынын тургундары, активдүү коомдун уюмдарынын өкүлдөрү мынакей ушул жерге келип, биз менен бирге башкы планды иштеп чыгабыз деген кызыктар болуп атканы бул жакшы көрүнүштөрдүн бири. Мисал айтып кетейин, мына бизде бүгүн суроо берип атат. Эмне себептен ушул Бишкек шаарынын мэриясы бүгүн ушул чет өлкөлүк уюмдарга кайрылды, эмнеге өзүбүз жазган жокпуз? Баягы эле өзүбүз жазсак болмок, өзүбүз жазсак болмок. Мен айтып кетейин. 2019-жылдан баштап 2019 башкы план иштелип чыгыш керек эле. Мына баарыңар билесиз, маалыматыңар бар. 2019-жылда биринчи каттар жазылып, мынакей туурабы, Минстрой аркылуу башкы пландын иштөөсүнө кириш керек деген сөздөр болгон. Бирок 2024-жылга чейин эч кандай иш-аракеттер болгон эмес. Анан чет өлкөлүк тажрыйбага кайрылдык. Мына азыр булар Санкт-Петербургдун научно-исследовательский институтунда өкүлдөрү өздөрү дагы айтып кетет өзүнүн тажрыйбасын. Мен бирок кошумчалап кетейин. 700дөн ашык генплан иштелип чыккан тажрыйбасы бар. 700 генпландан 95% дедим, 95% бекитилген. Ушул эл аралык тажрыйбаны көбүрөөк колдонолук деген максатта мамлекетибиз өнүгүп атканда шаарыбыз дагы башка эл аралык деңгээлдеги шаарлардан төмөн болбош керек. Биз тескерисинче жаңы заманбап технологияларды, жаңы көрүнүштөрдү колдонуп шаарыбызды кыска мөөнөттө ыкчам биз өнүктүрүүгө жол салыш керек. Ошондуктан биз башкы планды ушундай аракеттер менен ишти баштаганбыз.